көп жылдык беттеги бырышты кетирсе болот. Бырыштын түрлөрү болот. Ал тууралуу менин YouTube каналымда сонун видео бар. Бырыштар мисалы бөлүнөт, классификациясы бар. Эгерде ошо кыймыл аракетине жараша бөлсөк, статикалык жана мимикалык болот. Мимикалык мисалы мен сүйлөп атам, күлүп атам, бул жериме бырыш болуп калды. Күлбөсөм бырыш жок. Эгерде мен күлбөй турсам дагы бырыш түшүп калса, аны статикалык, статика деген сөздөн бырыш болот да. Биринчи мимикалык бырыш пайда болот, мимикада, андан кийин статикалык. Эгерде биз мимикалык бырышты дарылап баштабасак, жакшы кремдерди колдонуп баштабасак, мисалы биздин кремдерди, иштей турган активдүү кремдерди, ботулотоксин жасап, ошо бырышты тартуу күчүн азайтпасак, пилингтерди жасабасак, мимикалык бырыш статикалык бырышка өтүп кетет. Андан кийин экинчи түр бул складка деп коет. Мурун менен ооздун ортосундагы, могу жердеги складка, моюндун астындагы складка. Алар болсо биздин эттер ылдый качкан үчүн, май азайган үчүн пайда болот. Тери чоюлган үчүн пайда болот. Ага эмне жардам берет? Албетте косметика, анткени сыртынан тери чымыр болуп, тартылчак болуп, чоюлчак болуп, ошонун баарын кармап турса жакшы болот. А териге косметика таасир этет жана пластикалык хирургия. Эң биринчи көздүн тегерегине түшөт бырыштар. Ошол себептен биринчи ботулотоксин аркылуу биздин көздүн тегерегине арналган кремди сүйкөгүлө. Эгерде могу жерде бырыш болсо, эки кабактын ортосунда, анда ботулотоксин аткыла жана кремди сүйкөгүлө. Эгерде бырыш бул жерлерде болсо, анда косметологго кайрылып, пластикалык хирургияга кайрылгыла. Моюндагы бырыштарга дагы кремдер абдан жакшы жардам берет. Жана сотка, телефон чукуп атканда, китеп окуп атканда, отурганда, омуртканы туура положенияда алып жүрүп. Мынтип алсаңар, анда могу жердеги булчуңдар начарлап, бул жердеги булчуңдар астыга тартып кетет дагы, бул жерде бырыш пайда болот. Ошон үчүн дагы булчуңдарды бекемдешибиз керек дайыма.